Өзім қарамағымда қыздардың бәрін айнытқам, алмағыла, мен 2,5 жылдан бері ала алмай жүрем деп, шүйіншіғалар естіп, мен тамал отырам бұйырса. Айтпаймын. Ошол алдап атат көрінбей, ошондай болып бұларды алдайды болуш керек деп. Әркімнің өз үйі, өзіне дейт қой, жаңағы салашық болса да, өз үйің болғаны жақсы деген жақсы да. Елдің бәрі ақшасын алып кетіп атты, бұның бәрі төгін екен деді, жалған деді, анан передумать етіп баштадық та. Эжеке, биринчиден үйүңүз кут болсун. Экинчиден өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Кимсиз, каяктан келдиңиз, кантип келип калдыңыз дегендей. Мен негизи Казакстандан болом, Таласка турмушка чыккам. Анан балам алып жатканда. 3 жыл мурун ошо келечек компаниясын эстип анан келгенбиз. Бирок ишенген эмеспин. Өзүм карамагамда кыздардын бәрин айныткам, алмагыла, мен 2,5 жылдан бери ала алмай жүрөм деп. Бирок шүйіншіғалар естіп, мен тамал отырам бұйырса. Үйдү кайсыл жерден алдыңыздар ошондо? Неден? Алатоо жактан. Алатоо конушунан? Иә, Алатоо конушунан. Эми канчага туруп калды үйүңүздүн баасы? Ушул туурасында Айтпайм. Айтпайсыз? Өзүмдүн суммама да, өзүмдүн каалаган суммама. Келечек кооперативине канчага суммага жазылдыңыз эле? Ең каталог суммасына жазылган. Жакшы, кут болсун дейли. Анан ошо айтып атпайсызбы? Тиги мурда баягы чогуу иштеген кыздарыма айнытканга аракет кылганмын деп. Айткам, кыздарым бәрин айткам. Алмагыла алдайт, ана беле ошол алдап атат көрүнбөй, ошондой болуп буларды алдайт болуш керек деп. Былтыр жаз айында барып, документтеримди алып кеткенге да аракет жасагам. Анан эмне болуп передумать эттиңиз? Кайра элдердин алып атканын көрүп, тагы да күтүп турайынчы, может, ошол жерден печеньесин алып калармыз деп, ошо мен акчам албай кетип калгам. Балдарыңыз бул жакта өздөрүнүн үйү барбы же квартирада турушабы? Жок, квартирада турчу. Канчадан төлөп турчу эле мүмкүн болсо? Жакшы эле. 15. Азыр эми мындан ары өз үйүңүздөрдө болосуздар. Машалла. Машалла. Эми баягы айырмачылык көрүнүп атса керек акырындан алдын ала өзүңүз дагы бизнеске кызыктар экенсиз дегендей. Баягы квартирага төлөө чөктү дегендей. Өз үйү өзүнө дейт кой, жаңагы салашык болсо да өз үйүң болганы жакшы деген жакшы да. Аюудун да үңкүрү болганы жакшы дегендей. Мисалга әркімге қалар елем осындай қуанышты. Шүйіншілегенде балам шүйіншісіне даже сөйлей алмай, хорошо, байке деп қояды. Жаңағы корпоратив бізге шүйіншілеп, келешек компания шүйіншілеп звондағанда сөйтіп қойған. Эми ошол айныткан кыздарыңыздарга эмне дейсиз эми? Келгиле, алгыла, бул чын экен. Міне документи үйүмдүн колунда турат. Действительно, бұның бәрі чындық. Жаңы эле оформить этип бүттүңүздөр? Азыр эле оформление кылып бүттүк. Мына бир балам тамалды. Эми буюрса Кудай кааласа 1-2 жылдын ичинде экинчи балама да ушул компаниядан там оформлять эткенге аракет жасайм. Элдин бәрі акчасын алып кетип атты. Бұның бәрі төгүн экен деди, жалган деди. Анан передумать етип баштадык да. Жок, ошо анан кайра калып калганыңыздын дагы себеби дагы ошол себептен болсо керек да. Калып калганын себеби мен бардым да, барып документтеримди алып, акчамды алып келейин деп барсам, очередтегилер тамал ошол жерден чыгып бөшөнүп келаткандан кийин чын эле алат экен го деп кайра передумала. Бишкек шаарында 1-чи тамыңыз да, Кудай буйрса. Алхамдулилля. Болсун, эжеке, үйүңүз кут болсун, бар болуңуз, ошол жерден неберелүү чөбөрөлөрдү үй болуңуз дегендей. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Ошентип ар бир Кыргызстандын инсанын үйлүү кылып, шаңырак көтөрүп жаткан үчүн. Бар болуңуз.